Токтогул атындагы номер 1 мектеп гимназиясынын башталгыч класстын мугалими Нуралиева Назгүл Юнусовна. Саламатсыңарбы балдар? Маанайыбыз кандай? Бүгүн биз математика сабагынан ондуктар жана бирдиктер деген темада түшүнүк алабыз. Сабактын максаты: ондуктар жана бирдиктер жөнүндө түшүнүк аласыңар, кабыл алууңар, эске сактооңор өнүгөт, тазалыкка, тактыкка тарбияланасыңар. Балдар, өткөн сабакта биз ондуктар деген темада эки орунду сандар боюнча түшүнүк алганбыз. Бүгүн ошол эки орунду сандар бирдикке жана ондукка ажырай турганын билебиз. Бардыгыбыз сүрөткө көңүл бурабыз. Сүрөттө балдар бизге кызылча берилген. Жалпы канча кызылча бар экен? Санайбыз балдар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Жалпы 13 кызылча бар экен. 13 санында балдар 3 бирдик, 1 ондук бар. Кийинки сүрөткө көңүл бурабыз. Бул жерде 10 таякча, бул жерде дагы 10 таякча. Кошсок жалпы 20 болот. 20га бул 3 таякчаны кошсок 23 болот балдар. 23 санында 3 бирдик, 2 ондук бар. Кийинки сүрөткө көңүл бурабыз. Бул жерде 10 таякча, бул жерде да 10 таякча, жана бул жерде дагы 10 таякча бар. Жалпы 30 болот. 30га бул 3 таякчаны кошсок 33 болот балдар. 33 санында балдар 3 бирдик, 3 ондук бар. Кийинки сүрөттө балдар бизге тегерекчелер берилген. Бул тегерекчелерди биз бирдиги 5, ондугу 1 болгондой дагы канча тегерекче тартышыбыз керек. Буну балдар силер өз алдыңарча иштейсиңер. Балдар, кийинки маселени иштейбиз. Бул жерде бизге 5 алма, 3 алмурут берген. Жалпы жемиштин саны канча болот? Табабыз. Келгиле балдар, туйунтмасын жазабыз. Бул 5 алма, 3 алмурут. 5 менен 3-түн суммасы канча болот балдар? Азаматсыңар балдар, аракетиңер эң жакшы. 5 менен 3-түн суммасы 8 болот. Демек, биздин жалпы жемиштин саны 8 экен. Балдар, бүгүнкү сабакта биз ондук жана бирдиктер жөнүндө түшүнүк алдык. Биз эки орунду сандарды бирдикке жана ондукка ажыратканды үйрөндүк. Бирдиги 1, ондугу 1, бул 11 санын түзөт. Бирдиги 4, ондугу 1, бул 14 санын түзөт. Бирдиги 2, ондугу 2 болсо, бул 22 санын түзөт. Бирдиги 3, ондугу 2 болсо, бул 23 санын түзөт экен балдар. Балдар, бүгүнкү сабак силерге жакты деп ойлойм. Саламатта калгыла балдар.